Oturguç. Angeme. Жазган жана үн коштогон Өмүрбек Казакбаев. Бул отургучта бир кезде өзүнүн жанындагы кошоматчы достору айтмакчы: олбурлуу, салабаттуу, билимдүү, тажрыйбалуу, улуу урматтуу министр отурган. Ошол кошоматчылар белекке беришкен отургуч эле. Анча-мынча өз бөлмөсүндө ушул отуручка отуруп иш кагаздарын карап чыкчу. Аскер Керимович өзү оңой ишенчээк, ичи сыртында жөнөкөй киши. Мактоо көтөрө албай, жаман сөз укса чөгүп кетчү толкун мүнөздүү киши. Минтип катардагы жол адисинен эмгек тепкичинен секирип отуруп министрге чейин көтөрүлдү. Жаңы келген бийликтин көзү бул Аскер Керимовичке түз болуп кызматка жетти. Бул кызматка келгенче аз эмес кыйынчылык көрдү. Батирден батир алмаштырып, үй бүлөсү менен көп кыйынчылыкты башынан өткөрдү. Аялы анын деми эле. Жеңилин жерден, оорун колдон алып, ар иште колдоп, коштоп, оор күндөрү дем берип, жанында бар жогуна кайыл болуп жүрдү. Бул сатылганы жаткан үйдү да 11 жыл жыйынып жүрүп араң алышкан эле. Байкуш жубайы эми гана жаны жай алып, үйгө жетип, көңүлү ток, өз мүлкү, өз ашканасына өзү кожойке болуп жашай баштаган. Эми минтип бул үйдү да сатканы турушат. Аларга айылдан алыс тууганы мурда жашап кеткен үйдү беришти. 3 баласы менен ошол жака көчүп кетүүгө камынып, керексиз буюмдардын катарында бул отургучту да эшикке чыгарып коюшту. Аскер Керимович жолдор министри болуп отурганына 2 жылга чукул. Башында баар ойдогудай болуп, ал жаңы орундукка отураар замат жаңы достор, коллегалар пайда болуп, анын башын тез эле айландырып алышты. Ассаламу алейкум, улуу урматтуу министр. Сиз бар бул ааламда ай айланып жыл алмашып турат дегиси келип, биринчи орун басары кирип келди. Ва алейкум ассалам, Баланчаевич, деди министр. Аскер Керимбекович, кандай турасыз? Баары жакшы элеби деги? Эч кемчилигиңиз жокпу деги, деп шойкоңдоду орун басар. Мен жакшы, баары жакшы. Жумуштар жакшы эле жүрүп атабы? Угуп атам. Жумуштар кечигип, асфальт болгон жолдор кайра жибип жатат дейт, деп кыйтты министр орун басарга. Эми улуу урматтуум, ал жалпыга маалымдоо каражаттары сүйлөй берет. Өткөндө бир подрядчик 1 километрдей жерди жаман жасаган экен. Аны кайрадан жасаттык биз, деп жооп берди орун басар олуп. Жакшы. Мен бир күнү өзүм барып көзөмөлдөйм, деп олуттуу жооп кайтарды кайрадан министр. Азыр барсаңыз да биз даярбыз деп биздин ысыгы кете элек жаңы жолдор сизди гана күтүп тургандай, деп колун көкүрөгүнө ала башын ийкегиледи орун басар. Аскер Керимович өзү олуттуу эле киши, бирок ошо жаштыгынан калган бир кемчилиги бар. Бийликти жакшы көрөт. Анын элесинде бийлик деген бул баары анын айтканын угуп, аныкын гана туура деп оозунан чыкканын аткарып турушса деген ички сезими бар. Анысы кээде өзүнө плюс болсо, килтейген чоң минусу дагы ошол. Министр мырза, сизге бир сунуш менен келдим, деп сөзүн улады орун басар. Айтчы, карап көрөлү, тартынбай айт, деди Аскер Керимович. Карап турсам, сиз акыркы күндөрү аябай сусуз жүрөсүз, маанайыңыз жоктой, деп министрдин ичин билмекчи болуп. Аскер Керимович саамга ойлонуп калды. Да, орун басарым, сиз өтө сезгич окшойсуз. Ооба, үй бүлөмдө азыраак маселелер бар, деди министр. Жеңеңиз жумуш менен жүрүп, кээде үйгө барбай калсам кызганып мээмди жеп бүтмөй болду. Жумуш менен жүргөнүмдү айтсам да ишенбейт, деп сөзүн улады Керимович. Аңгыча телефону тызылдап,
Аялынан чалуу келип калды. Саамга ойлонуп, колун телефонго алып барып, анан кайра жанында адам олтурганын көрүп өчүрүп койду. Эми аял киши деген ушундай тура кызганат экен, деп жакын санаалашындай сөзүн улады орун басары. Менин аялым да ошондой. Жумуштап, командировкада жүрсөм деле жанымды койбойт. А мен эркекмин да. Үйгө барганда бир букет гүл берип кутулуп коем, деп колундагы калемди кулдуратты. Министр болсо ойлоно түштү. Качан мен акыркы ирет гүл алып бердим экен? Деп. Ал акыркы жолу ошо кызматка жаңы отурганда үйгө гүлү көтөрүп барган. Анда да аялы түнү менен кызматты жууганы келген дос жарга кызмат кылып күнү өткөн эле. Эми улуу урматтуу министр мырза, сиз кызматка келгени иш кыйла алдыга жылды. Мына жолдор курула баштады. Баягы жүрүп баратып токтоп калган тракторлорго сиз бензин куйгандай болдуңуз, деди орун басары жагалдана. Ал айтып оозун жыйганча аскер Керимовичтин жаңы жардамчы кыз тыкылдатып эшикти ачты. Аскер Керимович, сиздерге кофеби же чайбы? Деп сурады отургандардан. 2 кофе берип коюңуз, деп барып. Кечиресиз, сиз жаңы келдиңизби? Деп сурады жардамчы кыздан. Ооба, мен бүгүн келдим, атым Яна, деди тиги жаңы жардамчы. Яна кымча белдүү, сарыдан келген көгүш көздүү метис сыяктуу жакшынакай кыз эле. Министрдин көзүнө жага түштү. Макул, ишиңизге ийгилик, кофе берип койсоңуз эле болду, деди министр. Баарына көз салып орун басар унчукпай отурду. Эми мырзам, жумуш оор, мээ чарчайт. Айрыкча сиздин мойнуңузда чоң жоопкерчилик, анын үстүнө үйдө да анча эмес сыягы. Акырын жымыңдап орун басар сөз улады. Эгер сиз кааласаңыз, бир күнү шаардын сыртынан бир тынч жерди билем. Барып тоого чыгып, шишкебектен жеп, кийик атып келели, деп оозун жыйды орун басар. Эмне дээр экен деп өзүнөн шекшинип турду. Азыр жок андай кантип болсун? Деген таризде кобурап жиберсе бүткөнү ошол да. Анын бактына жараша бул министр деле башкалардай эле экен. Бул орун басар канча министрди ал жакка алып барып, көңүлүн ачып келген. Анын бактына жараша бул министр деле башкалардай эле экен. Бул орун басар канча министрди ал жакка алып барып көңүлүн ачып келген. Деп барып токтоду министр Керимович. Ошондой деңизчи. Макул, эгер сиз уюштурсаңыз баралы. Бирок бир шектүү нерсе же бир туура эмес иш байкасам, башыңыз кетет, деп суроо аралаш белгиледи министр. Ой мырзам, мага ишенсеңиз болот. Мына 2 жылга жакын иштеп атабыз. Мени билбейсизби? Баары жогорку деңгээлде болот, деп ишендирди орун басар. Арадан эч канча өтпөй ал күн да келди. Шаардын сырты тоо боорунан бир мейманкана таап, шишкебек, стейк, ичимдиктерди толтуруп, кызматка официанттарды жалдап, тамак аш бышырган алдыңкы ашпозчуларды келтирип, баарын кынтыксыз уюштурду орун басар. Министр аскер Керимович келгенде аны кыздар жоолукчан боорсок май менен тосуп алды. Иште болсо орун басар өзүнөн башка дагы 2 кыз менен күтүп турду. Орун басар жарым ийле жүгүнүп кызмат этимиш болуп төргө тартып, анан баары отурганда тиги кыздарды тааныштыра баштады. Алардын бириси министрдин көзүнө тааныш учурады. Бул баягы жаңы келген жардамчы кыз Яна болчу. Министр да аны байкады, бирок унчуккан жок. Ортодогу жымжырттыктан пайдаланып орун басар сөзгө кирди. Бул кыз Яна, сизге жакында эле жардамчы болгон кыз. Бул кыз жаш кадрлардан, келечеги кең, деп экинчисин боорго тарта кучактады.
Ошентип кече башталды. Ырчылар ырдап, бийчилер бийлеп, ашпоздор түркүн шедеврларын алардын көзүнчө даярдап, көңүлүн алып жатышты. Шайтан суу ичке киргенде ортодогу жетекчи, кызматкер деген тосмолор алынып, баары жуурулушуп кетти. Ал күнү министр үйүнө барган жок. Ал баарын унутуп эс алууну чечти. Ошол күндөн тарта анын жардамчысы Яна менен болгон мамилеси жылуу тарта баштады. Ал үйгө көп келбечүү болду. Келген күнү алтыным, жаркыным, мен жумуштагы адаммын. Жумуш боюнча ушу силердин жаркын келечегиңерди жасайын деп жүрөм, күндөп-түндөп, деп аялын бир букет гүл менен сооротот. Аялы ага оңою менен ишенип коербу? Жок, албетте. Сыртынан сыр бербесе да ичинен шекшинип, ортодо сый кетип, ара алыстай баштады. Бир күнү аялы капысынан анын жумушуна барып калды. Министрликте иштегендер министрдин аялын таанышчу. Эч ким тоскоол болгон жок. Аялы түз эле кирип барып, кабыл алуучу баягы жардамчы кыз отурган жерде күтүп көпкө отурду. Негедир кабыл алуучу жерде анын жардамчысынын жоктугу тынчсызданып жатты. Бир кезде арадан чамасы жарым саат өтүп, министр мырза баягы жардамчы кыз менен кучакташып, анын бөлмөсүнөн чыгып келди. Аялдын сабыры ошол күнү эле бүткөн. Экөө ошондо эле ажырашып кетмек. Бирок министр мырза элге кеп сөз болуудан коркуп, аялына ортодо калган көп жакшы күндөрдү эстетип жүрүп, жөн гана бөлөк эки башка жашоого көндүргөн. Мамлекет атайын бөлүп берген үйдөн балдарын алып, аялы азыркы сатууга коюлган үйдө отурушкан. Эми бул үйдү да сатууга муктаж. Эрсинген эр-сөрөйдүн айынан баягы баатирлеп жүргөн абалына кайра келишти. Азыркы туугандардын үйүнө көчүп жатышат. Бу эски отургучту ырымдап, ошо эски жаман окуяларды өзү менен кошо алып кетсин деп таштандыга ыргытканы чыгарып коюшту. Бир күнү Аскер Керимовичке кылмыш иши козголгону тууралуу чакыруу кат келди. Анда: урматтуу жолдор министри Аскер Керимович, сизди төмөнкү беренелердин астындагы бөлүкчөлөрү боюнча жолдорду курууда одоно мыйзам бузуп, тендерден өз жакынынын фирмасын жеңичинен жеңдирип, сапатсыз жолдордун салышына өлгө түзүп, мамлекетке 107 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирген деген шек менен көрсөтмө берүүгө чакырабыз, деп жазылып турган экен. Ал көргөн көзүнө ишенбей дендароо болуп 2 күн жүрдү. Бир күнү жумушта отурса эле бет капчан куралчандар менен кошо атайын кызматтын өкүлү келип, кызматтык күбөлүктөрүн көрсөтүп, аны алып кетишти. Соту да болду. Ал кол койгон иш кагаздарынын арасында баягы орун басары алып кирген кагаздарга да кол койгону ачык болуп, жоопко тартылды. Сотто үй бүлөсү, анан 1-2 жакын санаалаш досторунан башка эч ким болгон жок. Эми минтип бир эрксиз иш аракетинин айынан, колдо бар алтынды барктабаган кылык жоруктарынын айынан бир чоң үй бүлө бузулду. Мурда эч нерседен бейкапар, алды артына карабай шаан шөкөт зыяпаттап, чартаңбай тээп, көзүн май басып калган Аскер Керимович элүүдөн өткөндө, жай отуруп, өз жашоосу жөнүндө ой жүгүртүп, кимдин ким экенине ынануу үчүн убагы кенен 5 жыл 2 ай. Ага коюлган күнөө баягыда орун басары жана анын көзүн кылгыртып хамелеондой тогуз сүрлөнүп жүргөн жардамчы кыздын иши эле. Алар муну көпкө күтүшкөн. Эгер министрдин артынан түшүп, бул иш ачыкка чыкпаганда дагы кыйлага чейин пайдаланышмак. Өздөрүнүн кытмыр иштери ишке ашып, тапкан пайдасы экөөнө көпкө эч нерседен бейкапар жашоого жетип калган учурда, Аскер Керимович камалардан 1 ай мурун иштен чыгып, чет өлкөгө качып кетишкен. Ал учурда аялы балдары маңдай тери менен жылдап тапкан 3 бөлмөлүү үйүн сатка коюп,
Минтип эски буюм-тайымдарын баарын ыргытып, ага кошуп бул отургучту да ырымдап, таштанды урнанын жанына коюп кетишти. Аңгеменин соңу. Биздин каналга катталып, башкалар менен бөлүшүп, жакты белгисин басып коюуну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой, а бизге чоң стимул.